95 жашта. Табиятынан чымыр, ар дайым мүнөсү сергек мүнөс. Мүнөзүндө нукура кыргыздын гана ойногон, ачык айтып бетке сүйлөгөн, бүтүндөй республика эмес боордош өлкөлөр ичинде да улук манаке атыккан кыргыз улуттук медицинасынын корифейи, Кыргыз Республикасынын баатыры, академик, улуттук хирургия борборунун негиздөөчүсү Мамбет Мамакеевич Мамакеев. Kim elem kim oldum dep. 46-жылы 10 класс бүтүп медиумга келдим де. Өтө кыйын жыл. 45-жылы уруш бүттү де. 46-жылы келгенде кыйынчылыгы айылда Саргамышта окуганда ошол орус тил көргөн жокпуз да. Учитель болгон жок, уруш убагы. Мугалимдер мугалим ателе болчу, бирок ушунчалык бизге баркты эле. Эптеп бүтүп келиптербиз, ошон үчүн орусча да нет деген эки сөздү билчү эмесмин, честно. Кийин менден көп журналист келгендин баары эле сурап жүрбөйбү. Кандайча врачтык кесипти тандап калдыңыз деп. Эми бул кесипти айылда 46 жылга чейин мен доктор дегенди уккан эмесмин. Дары дармек дегенди көргөн эмесмин. Айылда бакшы, молда ушулар тамырды кармап, же ысык, же суук деп сууга сал, же күчтүү тамак. Башка эчтеке жок. Айылда шумаган бай жаш бала чагыман түрткү болгону. 14 жашымда уруш башталды деп атпайынбы? 12 жашымдан эс тарткандан тартып, айылда кыйналып аткан, өлүп аткандарды, острый. Тыбырап эле ичимде өлүп атат. Анын айрыкча мага таасир калганда айылдардын төрөтү. Страшное впечатление калтырган ушу. Ошондо эми доктор экенин билчү эмесмин, эмне экен. Мысленно ойлочумун. Кантип ушул кыйналган элге жардам берсем. Анан 46-жылы бүткөндө келе бердим де. Келсем, бир дагы кыргыз жок. Жалаң орустар. Ошондо уксак жалгыз Ахунбаев доктор экен, башка эч ким жок. Эми ушунчалык кыйын болду да. Орусча бир да литература жок. Кыргызча сүйлөгөн бир да киши жок. Бүт орус. Айлабыз кетти. Ушунчалык кыйынчылык менен бүттүк, бирок тырышып жүрүп. Мен 6 жылдын ичинде ар дайым айтып жүрөм өзүм балдарыма 3 жолу курсагым тойгон эсимде. Чыдап жүрдүк. Бүттүк. Иниси бүттүк. Бүткөндө бир 75 бала бүттүк го. Ахунбаев директор эле распределитель. Анан бүтө замат мен клинический координатор. Ушул кафедра госпитальный азыр да бизде. Ушуган ординатор болуп калдым да. Атактуу Ысык көлдүн Ак Суу районунун Керегеташ айылында 1927-жылдын 1-октябрында жарык дүйнөгө жаралып, өмүрүндө далай татаал жолду басып өткөн. Өз турмушун жокчулуктан барчылыкка, жөнөкөйлүктөн татаалдыкка, катардагы дарыгерден академиктикке, кыргыз эл баатырына чейин жеткен, эмгек стажысы боюнча дүйнөдөгү эң карыя хирург катары Гиннестин китебине кирген адамга мүнөздөмө бериш, албетте, ар кимдин эле колунан келе бербейт. Залкарга залкарлар гана баа бере алышы мүмкүн. Мамбет Мамакеевичти көп жылдан бери билем. Бирок бул кишини Кыргызстан билет. Кыргыз эли билет. Бул кишини хирург катары, белгилүү хирург катары дүйнө билет. Ошондуктан бул киши жөнүндө айтыш абдан бир жагынан оңой, экинчи жагынан кыйын. Мен кыйын деген сөзүм мындай кишилер сейрек учурайт абдан. Өзгөчө профессиясы боюнча, докторлук боюнча, хирургия боюнча эң сейрек билимдүү, илимдүү, абдан элин жерин сүйгөн кишилердин бири болот бул киши. Ошондуктан мен айтарым, биринчи ирет айтарым, суроонум. Бул кишиге мен атымдан мүмкүнчүлүк болуп калса, чоң бир саламымды айтып, 95 жылдык юбилей менен куттуктап койсоңуздар абдан ыраазы болор элем мен.
Mehmet Mamakevич'in de en bir belgili doktorlardan, profesör, akademiklerden biri de oylayım. Şu günge çeyin 95 yaşka çıkıp alıp bu işi şu vaka çeyin operatsiyadan demin de aytat. Gününe 4-5 operatsiyaya katışam deydi. Bu emi erdik emne. Bu emi tırışçaktığı, özün karmap, oşoğa dayardanıp, erten operatsiya olur, bugün operatsiya olur dep oylop, ömürün oşoğa bergendiginin. Oşonduktan men bilgenden 70 yılın içinde bu işi 30 minden aşık operatsiya жасайды. 30 min kişiden aşık kişiler bayağı kayrılıp, ayıgıp, işe girip, kayta bayağı den soğuluğun çındap kettiğin kişilerden alkışı de oylayım. Men kalıyorum bu kişiye den soğuluk, akıl esten kalbay, baldardan, neverelerden, çörelerden uvayın görüp, emgeginin uvayın görüp, şunça yıl istep, şunça yıl emgegi elge singirgen, oşonun uvayın görüp, köp yılları yaşap, eldin bayağı sıymığı olup жүрөгеннен abdan çın yüreğimden kalayım. Den soğulukta olsun, aman esite olsun, esinin kalbasın, esinin tayvasın hiç kaçan. Mehmet Makeç bu elimden öte büyük durgan, toğul dengelinde asmana çıkan adam. Oşon için aytkım kelet, bu kişi Mehmet Makeç elimden Kudayıma elçi. Kudayımdan ıldı turat. Bирок Kudayımdan elime bolgan elçi. Oşelli vakta bu kişi elçi dağı, demçi dağı. Aytkım kelet, oşon için elçi menen demçige düşmandan kolu korkok. Elçi menen demçige düşmandan bıçağı mokok. Elçi menen demçige düşmandan tili çorkok. Oşon için bu kişiге hiç söz etpeydi. Eğer biri jamandasa, özüge jamandık deyedi. Mehmet Aka için жасаған işleri bu bizge savak, her daim savak. Söylеген sözü, durgan turpatı, жүрүшкөн жүрүшү bizge önce savak. Şonun için bu kişinin жасаған işlerin biz her daim ulantışыбыз керек, ошо жасаған işlerin biz жасаған hareket kılışыбыз керек. Bizden өлкөдө, мамлекетибизде Kuda kalasa şu 1 октябрь хирургтардын күнү болуp калат деп мен ойлоймун. Ошо боюнча биз иштеп атабыз, аракеттенебиз. Мындан бияка 1 октябрь күнү хирургтардын күнү деп майрам катары бизге эсептелип калат. Ошон үчүн мен айткым келет, ошо мамлекеттин күнүнү биз мындан ары биз белгилей турган болобуз. Мурда эле белгилеп келгенбиз. Бирок айрыкча өтө бөтөнчө belgenge şart түзүлүп калат. Zamandын талабын аткарыш оңойго турбайт. Ал үчүн алдын ала көрө билген кыраакылык, нукура профессионалдык кесипкөйлүк, талыкпаган эмгек жана билимдүүлүк керек. Ötünde taş var. Hazır ötünde taş var. Uşunçalık көбөйдү. Mana bugün aytıp oturatır, ranşı paçası tezligi жағынан, көпчүлүгү жағынан остро аппендис болчу. Hazır appendisit менен сравнивать etip kalıptır. Mana 20 yıldan beri, 2 jumadan keyin 95'e çıkan turam, bugün 13. sentyabr. Buyursa mana 95 yaşka çıksa, hazırkıga şeyin özüңөр görüp turasыңар, men kadimkili operasiya жасап атам. Примерно бобреке новый технология деп коябыз. Жаңы технология боюнча азыр баягы мурункудай разрез жасап, чоң операция ичине ачпайбыз. Азыр аппарат менен специальный аппарат лапароскопический, специальный инструмент, баягы прокол, 3-4 прокол, специальный аппаратура,
менен içine girgizip anam biz жасағанда tok ekranda qarап жасайбыз. Ekranды. Больнойды қарабайбыз. Bunun en положительный жақсы жері больной мына уктап атат. Операция 3 киши eçteki сезбейт. Операцияны 3 киши. Обычно мен жасап атсам 2 помощник. Анан бұл операция бүткөндөн иренемес 1 сутка үйүнө 3-4 күндөн кийин чыгып кетет. Мурун открытие жасаганда анда 15-20 күндөн жатчы. Bunun жақсы жері içinde hiçbir tırık yok. Tırık болбайт. Bir eleve точка görünüyor, andan başka işteki yok. 3-4 күндөн чыгып кетет. Мында осложнение. Баягы ириңдеп кетүү, же баягы кескен жер ириңдеп ажырап кетүү деген болбойт. Азыр буйруса, ушул өттүн таш оорусу мен 70-жылы жашайт этим го. Ошондо смертность өлүмү 43% бар. Мен жашайт экенде 3%ке түшүрдүм. Азыр мына высокий технология деп азыр смертности желчно-каменный белен өлүмүн биз буйруса 0-га түшүрдүк. Өз кезегинде Мамбет Мамыкевич бүткөн Кыргыз медициналык институту азыр медициналык академияга айланып, медициналык кадрларды даярдоонун күчүрмөн очогуна айланган. Бул академиянын улуттук хирургиялык борбору менен азыркы учурда түздөн-түз байланышы бар. Мамбет Мамыкевич практически для Кыргызской государственной медакадемии. Мамбет Мамыкевич Кыргыз медициналык институтунда окуу менен мына 70 жылдан ашык кыргыз медицинасында эмгек өтүп келет. Анын ысымы Кыргызстанда гана эмес, чет жактарга да абдан таанымал. Ал хирургияда өз мектебин түзө алды жана ал өз окуучуларын өзүнүн ыкмасында тарбиялай алды. Учурдан пайдаланып, бул улуу адамга 95-ке чыгып жаткан мезгилинде ага узак жашоо жана жагымдуу маанай каалагым келет. Профессорам, академикам, потому что такой статус, который дает Мамбет Мамыкевич для своих учеников, не каждый учитель может это дать. Поэтому хотелось бы в этот день, когда ему исполняется 95 лет, чтобы у него было здоровье, настроение хорошее, и пожелать ему, чтобы он долгие-долгие годы еще раз был с нами в медицинской академии. Адамдын адамдык улуулугу анын артында из калтырышында. Кыргыз хирургиясы жөнүндө сөз болгондо Мамбет Мамыкеевдин мектеби жөнүндө көп айтылат. Мамбет Мамыкеевдин бир эмес, бир нече муундан турган өзүнүн кадрдык мектеби, атайын командасы бар. Бул команда кыргыз медицинасында өзүнчө бир чабыттуу жол салып, элдин ден соолугун сактоо боюнча ак кызматын аркалап келет. Мен оюмча, Мамбет Мамыкевич аябай эмгекчил адам. Ишин сүйгөн адамдардын эталону деп ойлойм. Күнү түнү убакытты карабай жумушта эле жүрөт. Эртең менен 6-да келип, кечке чейин жумушта. Баягы депутат болуп жүргөндө жогорку кеңеште биз эртең менен саат 6-ларда башташыбыз операцияларды. Саат 9-га чейин бүтүрүп коюп, жогорку кеңешке кетишүү. Анан Мамбет Мамыкевичтин эрки күчтүү. Койгон максаттарын жетмейинче, максатына жетмейинче эс албайт, тырышчак. Өзү орой көрүнгөн менен аябай жөнөкөй адам. Жаштар менен сабак берип, окуп атканда кадимкидей балдарга өз насааттарын берет. Мен оюмча азыркы күч кубат менен Мамбет Мамыкевич дагы иштеп турса, 100 жылдыгын бүркүрөтүп бир той беребиз деп ойлойм. Эми өзүңүздөр билесиңер, Кудай буйруса 1-октябрь күнү Мамбет Мамыкевичке 95 жыл толгон турат. Бул биз үчүн өзгөчө күн. Мен эле эмес, жеке мен эле эмес, бүт Кыргызстандагы врачтар үчүн, ысың өлкөлөрүндөгү врачтар үчүн өзгөчө күн. Мына мен жакында эле Алматы шаарында казактардын 3-съездине катышып келдим. Ошол жерде бардыгы сурап, бардыгы ийгилик каалашты. Чынын айтканда Мамбет Мамыкевич деле ал съездге бармак, бирок өзүнүн курдаштары практически келген жок. Азыр баягы смена поколения болуп, көпчүлүк өтүп кетишти, көпчүлүктөрү келе албай калышты. Баягы атактуу совет доорундагы хирургдардан. Бүгүнкү
дүйнөдө, ааламда, анын ичинде ысынкы өлкөлөрүндө бүгүнкү мындай иштеп жаткан действующий хирург бул жападан жалгыз Мамбет Мамакеевич. Эми суроону туура койдуң, бул кишинин ысымын кайсы октуктуң эле кайдан билесиң деп. Чынын айтканда менин тагдырымдын бурулушуна, бүгүнкү күндөгү жетишкендиктериме, бүгүнкү алып отурган наамдарыма, иштеген ишиме ушул Мамбет Мамакеевдин ысымы түрткү берди. Өзүң билесиң, Дүйшөкө, Совет доорунда биз баягы интернет, андай телефон дегенди билчү эмеспиз. Ошол убакта окугандарыбыз, чуркап, издеп, казып окугандарыбыз ушул Кыргыз Республикасында чыккан гезит журналдар болчу. Ошонун ичинде өзүң билесиң, Ден соолук деген абдан илимий, популярдуу журнал бар болчу. Эми көп нерсесин түшүнбөсөк дагы, баягы сүрөттөрүнө кызыгып, ичинде жазылган чакан-чакан илимий популярдык макалаларды окуганга дил кире элек да. Ошо мен билем, ушу бир 6-7 класста менин тагдырыма менин жеңем ушул айылдын почтальону болчу да, почтасынын начальниги эле. Ошо бүт корреспонденциянын баары, гезиттин баары биздин үйгө келип, ошо коробузда эле ошо почтач келип, анан ошол жерден элге таратылчу. Ошон үчүн баягы биринчи красканын жыты кетелек гезит журналдын баары биздин үйгө келгенде, ошол болгон гезит журналдын баарын барактап окуп чыкчу элек. Өзгөчө биздин жакшы көргөн, ошол убактагы жакшы көргөн, бала чакта жакшы көргөн журналдар Чалкан, Кыргызстан пионери гезити, андан тышкары журнал, Байчечекей деген журнал чыкты. Анан Ден соолук эле. Ушу Ден соолукту карап отуруп бир күнү, эми биз деле билбейбиз да, көп нерсени билбейбиз. Окуп отуруп, Мамбет Мамакеевдин илимий чакан бир чыгармасы чыгыптыр. Анан аңгеме катары чыкканбы, айтып бергеним мен азыр эсимде жок, бирок эсимде калганы ошол убакта жазаган жанагы эки баштуу түптөн чыккан бир адамдын эки баштуу атын унутуп калдым. Ошол адамга операция кылган экен Мамбет Мамакеевич. Ошону дилгирленип окуп, таң калып, баягы чоң энем бар эле, мындай кат сабаты жок эле, окуп берчи деп атпайбы, окуп берип, анан мен да кызыга баштадым. Бул Мамбет Мамакеевич деген ким, бул медицина деген эмне депчи. Анан ошол жылдары 7 класста сокурчеги болуп ооруп калып, хирургияга түшүп калдым, анан операция болдум. Ошондон кийин ойлоно баштадым. Анан ошондо Мамбет Мамакеевичтин атагы алыска, даңкы далайга кетип дүңгүрөп турган убагы болчу. Андан радиодон уга баштадык. Андан кийин баягы бой жетип 10 классты бүткөндөн кийин уже өзүмө максат койдум. Ушул мен дагы ушу Мамбет Мамакеевдей болуп врач болсом депчи. Эми ал убакта түшүнүк башкача эле, врач десе эле ооруну да дарылайт, операция да кылат деп ойлоп жүрчүбүз. Көрсө кесиптер ар кандай экен. Анан ушул багыма жараша мединститутта өткөндөн кийин 2 курстан баштап, ал убакта бул жер улуттук хирургия борбору шаардык 2 клиникалык оорукана эле, ошол жерде Мамбет Мамакеевич иштейт экен. Ошондо мен ошол Мамбет Мамакеевичтин клиникасына ушу кишинин жанында болсом, ушу кишидей болсом деген ниет менен 80-жылы 2 курста окуп жүргөнүмдө санитар болуп операционный блокко орношуп калдым. Мына ошол күндөн бүгүнкү күнгө чейин менин тагдырым Мамбет Мамакеевич менен байланышкан. Биздин кыргыз эл баатыры 4 жолу депутат болгон, ушунчалык хирургия школаны Кыргызстанда түзгөн академик Мамакеев 1, 2, 3 Манас ордерин алган, ушунчалык бүт Кыргызстандагы эчтек ордерин алган Мамбет Мамакеевич 95 жашка чыгып, 70 жылдан бери ушул только хирургия иштеп, улуттук хирургия борборунда. Только бүт кыргыз элине, Кыргызстандык хирургтардын баарына школа түзүп, ушунчалык абдан тажрыйбалуу, ушунчалык таланттуу, ушунчалык виртуозный хирург от Бога деп коет. Ушул болуп, ушулардын баарын ушуну улантып атат. Мамбет Мамакеевичти 95 жашка чыккан Мамбет Мамакеевичти 94 жашында книга рекордов Гиннеске чыкты, анткени 94-95 жашка калбай, ушу убакка чейин күндүр-түндүр операция жасап жүрөт. А дегенде Мамбет Мамакеевичти ушул келе жаткан торколуу тою менен 95 жаш тою менен куттуктайбыз. Кыргыз хирургтарын эле эмес, кыргыз медицинасынын атасы баарыбызды окутуп, тарбиялап, илим билимдүү болуп, баарыбызды ушул даражага жеткирди. Окуучулар аябай көп. Кыргызстанда ушу хирургиянын мектебин түзгөн эң чоң, эң
жайылған Кыргызстандын мектебин, хирургия боюнча мектебин түзгөн ошол биздин Мамбет Мамакеевич. Азыр бул кишинин окуучулары Кыргызстандын бардык территориясында, райондордо, шаарларында, бардык жерде ушу кишинин окуучулары иштейт. Эми Мамбет Мамакеевич жөнүндө айта берсе көп. Анын кишинин адамгерчилиги, тарбиялык жактан көрсөткөн тарбиялык мааниси алар жөнүндө айта берсек көп. Бирок мен бул кишини мынау Кыргызстандын хирургиясындагы илимге салган салымы боюнча айтайын. Бул киши жашынан эле ошол союз кезинен баштап биринчилерден болуп мынау холецистит, өттүн курч оорусу. Ушуну курч оорусун мурда көбүнчө терапевттер дарылачу. Ал мезгилде Мамбет Мамакеевич жаш болгон. Ошол союз мезгилде инициатива көтөрүп, өзү адегенде ушул өттүн курч ооруларын хирургиялык жол менен дарылаш керек деп, ошол 58-59 жылдардан баштап колуна алып, ошол мезгилде өт оорунун курч сезгенишинен өлүм 60-70% болсо, ошону Мамбет Мамакеевич 10-15%ке чейин түшүргөн, ошол курч оорунун хирургиялык жол менен дарылап. Ошонун негизинде кандидаттыгын, ошонун негизинде докторлугун жактады. Ошол мезгилде Советтер Союзундагы белгилүү окумуштуулардан өт оорусу, өт жолдорунун оорусу, боор оорусу боюнча негизги ведущий окумуштуулардын бири да. Ушул школа азыр бул Кыргызстанда эле эмес, Средняя Азия, мурдагы Советтер Союзунун территориясында таркаган. Мамбет Мамакеевдин дагы бир артыкчылыгы анын өзүн алып жүрүүсү. Өмүрү өрнүк адам деп мына ушул адамдын өзүн айтса болот. Бул кишидеги бирден бир улуулук медицинанын адам организмине тиешелүү сырларын жат билип, аны спортко кошо билгендигинде. Бул киши машыкпаган, спорттун акробатикадан башка түрү калган эмес. Эртең мененки таза абада басуу жана чуркоо, сууга түшүү, жада калса кабинетинде да велосипед тебүү бул кишиде өмүр бою ичкен ашы сымал адатка айланган. Мамбет Мамакеевич өз өмүрүндө эмгекке жараша сыйды көрдү. Даңкка жараша жүктү көтөрдү. Ал эмне деген сый экенин, эмне деген жүк экенин ардагер аксакалыбыздын мына бул тагынып турган урмат сыйлуу сыйлыктары айгинелейт. Булардын баарын санап отуруу мүмкүн эмес. Ал эми бул орден медалдардан, сыйлыктардан да жогору турган бир сыйлык бар, ал өз элинин ишеними. Эмгеги элдин эсинде калып, калкы кадырлап турса, мындан өткөн бакыт жок болсо керек. Бул юбилейге келгенде ойлонот экенсиң. Вперед, алдыңды, артыңды. Ушул жашка чыккыча юбилей берип атып, эмне жолду басып келдиң? Кандай жолду басып келдиң? Карайды, артыңда бир эл журтка из калтырдыңбы, жок? Деп ошон менен баягы 90-70 жылда ойлонсом, укмуштай жолду бастым демен. Эми ал жол разный, страшный да болду. Ошонун барын жеңип отуруп, мына ушул жашка жеттим. Жаңкы 40 000 адамдын өмүрү сактап калдым, ошолордун батасы. Мен эмнеге ошол разы болгонум Бабыреке, самый мен үчүн абдан кымбат. Бабыреке кыйналып келген оорулар. Мен үчүн көздү жакшы көрөм. Кыйналып, онтап, кыйкырып келген киши биринчи эле көргөндө көзүн карайсың. Сразу эле баса калып сайбайбыз. Биринчи эле көз айтат, кыйналып аткан. Ошол кыйналып аткан. Операция болуп 4-5 күндөн кийин температура басылат, ооруган жери басылат. Биринчи кирип барганда эле көз айтат. Ушундай укмуш көрүнөт да. Мага биринчи эң кымбат баалуу сыйлык ушул 5-нчи күндө. Адамдын көзү, адамдын көрүнүшү. Значит, дагы бир адамдын өмүрүн сактап калдым.
Бүт барлығынан ушул қымбатты, ушул есімен қалбайды. Мен жасабаған адамдың денесінде дене қалған жоқ. Менің бұл скальпелем тибеген. Ойманда страшныйлары болды, жоғотулар болды. Бессонный ночь, ошон үшін 70 жыл айтып бербеймін бе? 3-тен 1 бөлігі мен уш жерде өтті. Өмірім уш жерде өтті ғой. Бул турмушта адам өз ордун баалап барктап билүүдөн артык эч нерсе жок. Мамбет Мамакеевичте мына ушул сапат эң жакшы сапат. Кайрадан шакирттердин сөзүнө кезек берели. Бул киши илимий жактан 25тен ашык кандидат, илимдин кандидаттарын даярдап чыгарды. 20дай 15тен ашык илимдин докторлорун, анын ичинде 2 академик бар. Ушундай окумуштуулар даярдап чыгарды. Анан бул кишинин дагы бир жакшы жетишкен жагы, бул киши ушу 75ке чыкканда хирургиянын дагы бир жаңы хирургияга жаңы бир жаңылык кирип баштаган, ошо 2000-жылдары эндоскопиялык хирургия деп. Ошону Кыргызстанда биринчилерден болуп баштап, өттүн курч сезгенибизин анда Союзда эч ким жасай элек болчу, биринчилерден болуп эндоскопиялык жол менен лапароскопический холестектемия деп коебуз. Ошол жол менен баштап өттүн курч ириңдеп сезгенип кетиши, чирип кетиши, ушундай оорулардын бардыгын биринчилерден болуп лапароскопический операцияны киргизди. Ушунчалык таланттуу, ушунчалык хирург атбога врач-хирург. Мындай айкөл, мындай эр жүрөк, арстан жүрөк десем да болот. Адам жок мен үчүн. Мен айтып атпаймынбы, жана санитардан профессорлукка жетишиме, жана улут Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген врачты деген наамына жетишиме бул Мамбет Мамакеевичтин түздөн түз таасири бар. Мамбет Мамакеевич, мен сизди чын жүрөгүмдөн тууган күнүңүз менен куттуктаймын. 95 жылдык менен куттуктаймын. 95 дагы чеп эмес. Бу сиздин мүнөзүңүз боюнча, жүрүш-турушуңуз боюнча 95, 100ден ашасыз. 110дан кейін аны сөйлешеміз сіз менен. Жалпы елге берішіп атам мен, как сақалды қатарында. Оңолчу замал келді. Эмнелерді көрбедік. 30 жыл, 70 жыл дейбіз. Эмнелерді көрбедік. Қанша переворот болды. Қанша президент алмашылды. Оңолбай эле келеді. Мынаймыз жаңы президент келді. Садыр Жапар. Менің түшінігім бойынша. Азыр эми ошол президентке эми жеттик го дейбиз. Главный ынтымак. Ынтымак. Бири-бирибизди ырмат. Азыр бизде курсак ачымыз, кийим бүтүн. Бизде эмне жетпейт. Бири-бирибизге кылган мамиле. Жакшы мамиле, жакшы сөз. Ушул жетпейт. Бири-бирибиздин артыбыздан чукуп атсак, аңдыбасак, ушак, бузуку, ана мына болбуз. Оңолчу заман келди. Ошон жалпы кыргыз эле аман бололу. Главный, как Улукман аке катары барлығын қаларым мен, главный ден соғылық. Жалпы барыңарға. Жоқ дегенде 95, мен жашыма жеткіле. Ошо. Бул өмүр бир жол келчи конок экен. Жолуңуз ак жол болсун жазгыруусуз. Баталып өмүрлөргө өмүр кошкон Бакайдай Мамбет аба бактылуусуз. Халк күткөн эжелтеден бери карай карыдан акыл нуска дарыясын кут болсун 95 жаш кутман курак Кудай колдоп кыргызымдын карыясын. Элиңиздин каалоо тилеги кабыл болсун, урматтуу Мамбет Мамакеевич.